биздин дал жумшак бискиттер ушул жерде даярдалат. Өзүңүздөр көргөндөй эле честоместен өткөндөн кийин бистерге уюлуп атай. Андан соң биздин печкаларга барат. Печкадан 200 градуста бошолуп чыккан биздин жумшак бискиттер ушул жерде даярдалат. Бул жерде биздин жапарак агабыз иштейт. Бул жапарак агабыз бискит кесүү боюнча Кыргызстандын чемпиону эсептелет. Жапарак ага кандай чарсызбы? Жакшы. Өзүңүздүн ыкмаларыңыз менен биздин телекөрүүчүлөр менен же болбосо биздин подписчиктер менен бөлүшүп койсоңуз, кандай кесүүнүн ыкмаларын? Мен Кытайда мындан 10 жыл иштеп жүргөмүн. Достарым менен тренировка кылып, мындан бискит кесип жүрөмүн. Биздин торттор ушул жерде кооздолот. Азыр биз кайсы торт жасап аткансыз? Эже биз азыр кайсы торту жасап атасыздар? Нежный тортун. Биздин нежный торттордун үстүнө жасалган ушундай быжылар коюлат. Азыр биз ушу быжыны кандай коюш экенин өзүм да сынап көрөм өзүмдү. Бул дагы оңой көрүнгөнү менен, бирок атайын бир искусствону талап кылат. Себеби кремдер аябай жумшак болуп жасалат. Азыр мен дагы өзүм бир тортты алып жасап көрүүгө аракет жасайм. Дегенмен аябай оор экен. Себеби мына крем жумшак болуп, андай пастилмен кылганда арт жакка алып келет экен. Ошондуктан торту менимче сезиш керек. Нежный үстүндө кремин сезиш керек экен. Торттор даяр болгондон кийин морозилникте 12-14 саат туруу керек. Андан эмесе жумшак тортторду алып барып морозилникке салалы. Мына биздин торттор дагы даяр болду. Буюрса эртең свежий биздин дүкөндөрдөн алсаңыздар болот.